Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala жардам менен бүгүн биздин окуп жаткан китебибиздин акыркы сабагы, бүгүнкү сабак менен бүтүрөбүз. Китебибиздин аталышы Ашру кавайт фи таскиятин нафс. Жүрөктү тазалоонун 10 эрежеси. Allah subhanahu wa ta'ala жардам менен, андан болгон ийгилик менен аягына жетип алдык. Аллах таала ушул окуган китебибизди баарыбызга пайдалуу кылган болсун. Эми мына китептин бүгүнкү акыркы сөзү, шейх аягындагы келтирген акыркы сөзүн окуйбуз. Муну окуп баштаардан мурда буга чейинки 10 эрежени бир сыра атап өтөлү, кайталоо катары. Башында биринчи сабакта биз бул теманы маанилүү жөн тууралуу сөз кылган болчубуз. Жүрөктү тазалоо бул өтө маанилүү. Кандай мунун пайдалары бар, кандай сонун мөмө жемиштери бар экендигин ушул тууралуу айтып берген болчубуз жүрөк тазалоонун боюнча. Анан биринчи эреже, ошо 10 эреженин биринчи эрежеси биз айткан болчубуз, бул ошо ла илаха иллаллах, бул жүрөктү тазалоонун эң башы болот, эң башкы негизи болот деген болчубуз. Эң башкы негизи жүрөк тазалоонун бул ла илаха иллаллах, адам ширктен таза болуусу менен болот. Ошондой эле экинчи эреже айткан болчубуз, бул жүрөктү таза болуусунун ачкычы бул дуа деген болчубуз. Аллах тааладан жалбарып, сурап, тилеп кайрылуу деген болчубуз. Анткени баардык нерсенин, баардык жакшылыктын ачкычы бул дуа. Ошондой эле үчүнчү эрежеси бул деген Куран. Куран бул ошо жүрөктү тазалоонун булагы деп айткан болчубуз. Булагы. Анткени Куранда баардык жакшылык бар. Адам өзүнө туура жолду, баардык жакшылыкты, бактылыкту Курандан табат. Аллах тааланын сөзү болгон Курандан табат. Төртүнчү эреже бул өзүбүзгө үлгү алуу деген болчубуз. Жакшы үлгү алуу. Жакшы үлгү деген мааниси бул ким? Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан ээрчип, аны адам өзүнө өрнөк алып, анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жүрөктү тазалоонун эң толук иш жүзүнө ашырган адамдардан болгон. Ошондуктан анын артынан ээрчүү менен эле гана ушул жакшылыкка жете алабыз деп айтып түшүндүрүп берген болчубуз. Бул 4-эреже болгон. Андан кийин 5-эреже бул ошол жүрөктү тазалоо деген мааниси эмне? Бул күнөөлөрдү таштоо деп айткан болчу. Күнөөлөрдү таштап, тазалануу, күнөө иштерден тазалануу жана жакшылык иштери менен, Аллах тааланын ыраазычылыгына алып бара турган иштер менен кооздонуу деп айткан болчубуз. Демек, адам менин жүрөгүм таза деп айтып, эгерде арам иштерден алыс болбосо, анан жакшылык иштерди, Аллах таала парыз кылган иштерди аткарбаса, андай адамдын жүрөгү таза болуусу мүмкүн эмес дедик, Анткени сөзсүз түрдө адамдын жүрөгү таза болуусу эмне болот? Сөзсүз түрдө адамды арам иштерден алыс болуусуна, Аллах таала парыз кылган иштерди аткарууга сөзсүз түрдө алып келет. Эгерде андай болбой атса, демек андай адамдын жүрөгү таза эмес. Ошондой эле кийинки 6-эреже деген болчубуз, бул ошол жүрөктү булгай турган, адамдын напсисин буза турган, арам нерсеге алып бара турган баардык эшиктерди жабуу деген болчубуз. Биздин шариятыбызда эреже бар деген болчубуз. Шариятыбызда арам нерсе тыюу салынмактырсын, арамга алып бара турган жолдордун баары тең дагы тыюу салынат деп айткан болчубуз. Буга дагы мисалдарын баарын келтирген болчубуз. Ошондой эле кийинки бул 7-эреже өлүмдү эскерүү. Өлүмдү жана Аллах таала менен жолугушууну эскерүү деген болчубуз. Качан адам эгерде Аллах таала менен жолугууну, өлүмдү дайым эстеп жүргөн болсо, жүрөгүн таза болуусуна ошол эң башкы, эң чоң себептерден болот, жакшы себептерден болот. Ошондой эле 8-эреже айткан болчубуз, адам өзүнө жакшы чөйрөнү, жакшы досторду тандоо бул өтө маанилүү деген болчубуз. Бул дагы ошо жүрөктү тазалоонун башка эрежелеринен. Адам ошо досторду туура тандаганы, жакшы такыба пенделер менен, момун мусулмандар менен бирге жүрүүсү адамдын ошо жүрөгүнүн таза болуусуна алып келе турган эң башкы көмөктөшүү себептерден болот. Кийинки 9-эреже бул деген ошо менсинүү, адам өзүнүн амалдары менен же өзү менен суктануудан алыс болуу деген болчубуз. Анткени ушул мына эң жүрөктү буза турган эң башкы бир оорулардын бири, жана мындан кантип тазаланабыз, мындан кандай алыс болуш керек, жана мунун коркунучу тууралуу баардыгын биз сабакта айткан болчубуз. Өткөнкү сабакта, акыркы сабакта өткөн 10-эрежеси, бул 10 эреженин 10-су, бул өзүнүн напсисин таанып билүү деген болчубуз. Адам өзүнүн напсисин туура таанып билген болсо, ошондо гана өзүнүн напсисин тарбиялап, аны башкарып, анан ага көңүл бура алат да. Эми бул ошол 10 эреже кыскача болду. Мына бүгүн болсо ошол китептин аягында болгон шейхтин келтирген ошо осуяты бар. Шейхтин ошо айтып кеткен пайдалары бар дагы. Эми мына шейх айтат, хатима дейт, китептин аягы дейт. Ушул 10 эрежени келтирген соң дейт, 10 эрежени айтып баяндап бергенден кийин, демек пенде түшүндү дейт. Бул ошол жүрөктү тазалоо маанилүү экендигин түшүндү дейт. Аны тазалоо, ага көңүл буруу, жана адам ошол өзүнүн напсисин эсепке салып турууга өтө чоң муктаж экендигин адам түшүндү дейт. Мүмкүнчүлүк бар болуп турган кезде, азыркы бул жашообузда бизге убакыт берилип турган кезде, адам эмне кылыш керек? Өзүнүн напсисин эсепке салып, өзүн эсептөөгө өтө чоң муктаждыгы бар экендигин адам түшүндү дейт. Мына убакыт кетип калган чакта дейт, убакыт өтүп кетип, мүмкүнчүлүк жок болуп калган чакта, же болбосо адам Аллах тааланын алдына туруп калган чакта. Билебиз, анткени эртеби кечпи баардыгыбыз тең Аллах таала менен кезгебиз, кыямат күнү.
Аллах Тааланын алдында турабыз. Ошого чейин мүмкүнчүлүк бар кезде эмне биз өзүбүздү эсептеп калышыбыз керек. А ким эгерде өзүнүн нафсисин оңдогонго, жүрөгүн тазалаганга кайдыгерлик кылган болсо, көңүл бурбай койгон болсо, анда эмне болот? Ушул нерсеси ага кыйроого, бир жоготууга, азапка барып калуусуна себеп болот. Анан биздин дейт, ошо салаф салихиндер дегенде бул биздин алгачкы авалкы момун мусулмандар айтылат да. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, сахабалар, табииндер, таба табииндер мына ошолорду салаф салихин деп коет. Мына ошолор биздин ошол үммөттүн башында турган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалар, ушул биздин үммөттүн башында турган момун мусулмандар, алар дейт, ушул адам өзүнүн нафсисин эсепке салуусу кандай маанилүү нерсе экендигин бири-бирине эскертип турушкан дейт. Эсепке салып, аны оңдоп, мүмкүнчүлүк жок болуп, убакыт келип калгачакты, ажал келип калгачакты. Ошондуктан дейт, ошол демек салаф салихиндердин көп осуяттары болгондуктан мына бул китептин аягында дейт, алардын ошо бири-бирине болгон осуяттарын келтирүү мына өтө бул жакта жакшы болот дейт, өтө жакшы болот дейт. Ошол осуяттардын да кээ бирлерин келтирейин дейт, сахабалардын, табииндердин осуяттарын келтирет, ошол темага байланыштуу. Анан алардын башында турган бул 4 хулафа рашидинден башталат дейт. Хулафа рашидин арба. 4 туура жолдо багытталган биздин падышаларыбыз болгон, момундардын падышалары болгон. Ошолордон баштап осуяттарын келтирем дейт. Эми бул хулафа рашидинден 4 хулафа рашидиндин биринчиси ким? Бул Абу Бакр ас-Сиддик. Абу Бакр ас-Сиддик радиаллаху анху айтат: "И'ламу ибадаллахи аннакум тагдуна ва тарухуна фи ажрин кад гуйба анхум илмуху." Айтат: "О Аллахтын пенделери" дейт. "Билгиле, силер эртең менен кетип, кечинде келип ушинтип жүрөсүңөр. Жана ушул кетип келип жүргөнүңөр дейт, мунун чеги бар" дейт. Мунун баарысынын не чеги бар. Ошонун чеги качан бүтөт экени, анын аягы акыры дейт, силерден жашыруун дейт. Аны билбейсиңер. Эртең менен кетесиңер, келесиңер, ушинтип жүрө бересиңер, күндөрдү өткөрүп жүрө бересиңер, бирок качан бүтүп калат экени силерге белгисиз дейт. "Фа ин истата'тум ан танқадия ал-ажал ва антум фи амалиллахи фаф'алу." Бирок эгерде силер дейт Аллах Таалага ибадат кылып аткан амалда, Аллах Таалага сыйынып, Аллах Таалага жакындата турган иштерди кылып аткан абалда силерге ажал келип калуусун, өлүм келип калуусун, өлүмдү ошондой абалда тосууга мүмкүнчүлүгүңөр болгон болсо, анда ошондой кылгыла дейт. Ошондой кылгыла дейт. Мааниси эми кайдан билебиз биз өлүм келип каларын? Мааниси ар учурда даяр болула деген мааниде. Ар учурда даяр болула деген мааниде айтылып жатат. Айтат: "Валан тастати азалика илля билля." Бирок андай нерсе не дейт? Ошондой жакшы абалда өлүмдү тосуп алуу бир гана Аллахтын жардамы болбойн андай нерсеге жете албайсыңар дейт. Аны аткара албайсыңар. "Фасабиqu fi muhli ajalikum qabla an tanqadi ajalikum fayurdukum ila asai amalikum." Ошондуктан умтулгула дейт. Силерге убакыт берилип аткандан кийин, убакытыңар бар кезде умтулуп калгыла дейт, шашылгыла. Антпесе ушундай убакыт келет дейт, силер ажалыңар келип калат, жана силер өзүңөрдүн жаман амалдарыңа тапшырып каласыңар дейт. Биз өзүбүздүн күнөө иштерибизге тапшырылып калгычакты. Өзүңөр умтулуп жакшы иштерди кылып калгыла дейт. "Fa inna aqwaman ja'alu ajalahum li ghayrihim wa nasu anfusahum." Анткени ушундай бир адамдар бар дейт. Өздөрүнүн убактысын, өзлөрүнүн өмүрүн башкаларга эле, башка нерселерге арнап койгон дейт. Ошентип өздөрүн унутуп салышкан дейт, өздөрүн таштап салышкан. "Fa anhaakum an takunu amsalahum." А мен силерге дейт андай болуудан тыюу саламын дейт. Андай болбогула. Өзүңөрдү унутуп коюп, башка нерсеге өзүңөрдүн убактыңарды тапшырып, башка нерселерге арнап койгондордон болбогула деп Абу Бакр радиаллаху анху айтып жатат. Айтат улантысында: "Фал ваха ал-ваха тумма an-najа an-najа." Ошондуктан шашылгыла жана шашылгыла дейт. Андан соң ийгилик жана ийгилик дейт. Шашылгыла, умтулуп, ушул жакшы иштерди кылып калгыла. Жана аягында эмне болот? Ийгилик жана ийгилик болот дейт. "Fa inna wara'akum taliban hasithan marruhu sari'un ya'ni al-maut." Анткени дейт, чынында эмнеге шашылгыла дейт? Анткени силердин артыңарда, силерден калбай шашылып келаткан артыңарда өлүм бар дейт. Ушуну биз эстеп турушубуз керек. Артыбызда эмне? Калбай бизден, артыбыздан ээрчип шашылыш түрдө келаткан өлүм бар да, муну эстеп турушубуз керек. Ошондуктан биз өзүбүз ал бизге жетип калгычакты өзүбүз умтулуп жакшылык иштерди кылып калганга жетишибиз керек. Бул Абу Бакрдын осуяты болду. Бул Абу Бакрдын осуяты, бул Ибн Аби Шейба Мусаннаф китебинде келтирген. Эми экинчи осуят, бул экинчи хулафа рашидин ким? Бул Омар ибн ал-Хаттаб. Омар ибн ал-Хаттабтын осуяты радиаллаху анху, ал айтат: "Хасибу анфусакум qabla an tuhasabу." Силерди эсепке салгычакты өзүңөрдү эсептегиле дейт. Ушундай күн келип, силерди эсепке салып калгычакты, силерди эсептеп калмайынча өзүңөрдү эсептеп калгыла дейт. Өзүңөрдү эсепке салып калгыла дейт. "Вазину анфусакум qabla an tuzanu." Жана силер таразага салынмайын, силер таразалангычакты өзүңөр таразалангыла дейт. Өзүңөрдү таразалагыла дейт. "Ва тазайяну lil ardil akbar." Жана улуу турушка,
улуу туруш күнүнө кооздонуп даярдангыла дейт. Жакшылык иштерди кылып, жоопчулук иштери аркылуу кооздонуп даярданып турула дейт. Йоума ту'радуна ла тахфа минкум хафия. Жана ал күнү силер ошол турасыңар кыямат күнү. Жана эч бир нерсе жашыруун болуп калбайт дейт. Эч бир силердин сырыңар, бир кандай бир жашырылган нерсе, эч нерсе ал күнү бир анык болбой калып, ушундай жашыруун болуп калбайт. Сөзсүз түрдө эмне баардык нерсенин баары аныкталып ачыкка чыгат. Ошондуктан эмне деп атат? Ошол күн келечекти, баардык нерсе ачыкка чыгып, баардык нерсе анык болуп калгачакты, жакшылык иштер менен кооздонуп, силерди эсепке салгачакты, силердин амалдарыңарды эсептеп, таразалагачакты, өзүңөрдү эсептеп калгыла дейт бул дүйнөдө. Өзүңөрдүн амалдарыңарды өзүңөр таразалап калгыла дейт. Мына бул Умардын дагы осуяты, бул дагы Ибн Аби Шейба келтирген Мусаннаф китебинде эле. Ошондой эле 3-чү халифа ар-Рашид, туура жолдо болгон биздин амирил муъмининдердин бири, момундардын падышаларынын бири, бул Осман ибн Аффан радияллаху анху айтат: Ибн Адам дейт, о адам баласы дейт. Адам баласы. Илам андал малакул маут аллази вуккила бика лам язал юхаллифука ва ятахадда иля гайрика мунду анта фид дунья. Адам баласы, билгениң дейт, мына ошол өлүм периштеси сен бул дүйнөгө келгениңден баштап сен ага тапшырылгансың дейт. Сен качан бул дүйнөгө келгениңден ошол убакыттан баштап сен ага тапшырылгансың дейт. Жана ошондон баштап эле ал сенин артыңан ээрчип келатат. Жана сенин жаныңан өтүп эле башка бирөөгө барып калды дейт. Билиңиз, ошо өлүм сенин жаныңда эле жүрөт. Жана ушундай сенден өтүп туруп эле сенин жаныңдагы башка бирөөгө эле келип калды. Ана айтат: "Ва кааннаху кат тахадда гайрика илейка ва касат." Жана билгиңиз, ушундай болот дейт. Ал бир күнү башка бирөөдөн өтүп келип туруп жана сага келип калат дейт. Бул өлүм сөзсүз түрдө эмне биздин артыбызда келатат, бизге умтулуп келатат. Эртеби кечпи бизге жетип калат. Фахуз хидрака дейт. Ошондуктан сак болгонуң дейт. Ошондуктан сак бол. Остаиддалаху. Жана ага даярдангының дейт. Мына ал келет экенин, өлүм келет экени акыйкат. Эч ким муну жокко чыгарбайт. Ошонун баарын адам таң калыштуу да абадачы. Ошону билип турса дагы ошого камданбайт. Кайдыгер мамиле кылат. Биякта айтып атат Усман ибн Аффан. Сак болгоң дейт, сак болуп даярдангының дейт. Өлүмгө даярдан. Вала тахфал, жана эч кайдыгерлик кылба дейт. Анткени фа иннаху ла яхфалу анка дейт. Анткени ал дейт. Ал өлүм сага карата эч кандай кайдыгерлик кылбайт дейт. Сен өзүңө карата, өзүңдүн жакшылык иштериңе, акыретиңе карата кайдыгерлик кылып койсоң, өлүм сени таштап койбойт. Өлүм сага карата кайдыгерлик кылып койбойт. Ал сөзсүз өзүнүн ошо убактын келгенде, ажал келгенде баардыгыбызга сөзсүз түрдө келет. Жана айтат: "Вa'lam ibn Adam, in ghafalta an nafsika wa lam tasta'id laha, lam yasta'id laha ghayruk." Жана адам баласы билгиниң дейт. Эгерде өзүңө карата кайдыгерлик кылып, ага ошо өлүмгө даярданбасаң дейт, даяр болуп камданып калбасаң, сенин ордуңа эч ким ага даярданбайт дейт. Сенин ордуңа ага ошо өлүм менен жолугушууга, Аллах Таала менен жолугушууга, бул дүйнөдөн кайтууга эмне? Сенин ордуңа эч ким даярданбайт. Эч ким камданбайт сенин ордуңа. Вала будда мин лиқаиллахи азза ва жал. Жана сөзсүз түрдө эмне? Аллах Таала менен жолугушуу болот. Ошону билишиз, сөзсүз түрдө Аллах Таала менен жолугабыз. Жана бул тууралуу сабактарда айткан болчубуз, эмне ар бир адам Аллах Таала менен сүйлөшөт. Жана Аллах менен адамдын ортосунда эч кандай бир котормочу, ортомчу да болбойт. Айтат анан: "Фахуз ли нафсика ва ла такилха иля гайрик." Ошондуктан сен өзүңдүн напсиңди даярдагың дейт. Өзүң камдангын. Жана өзүңдү башка бирөөнүн колуна тапшырып койбо. Өзүң даярдангын дейт. Бул Усмандын сөзүн бул Абу Бакр ад-Динури келтирген, Al-Majalis wal Jawahir китебинде келтирген да. Жана 4-чү халифа ар-Рашид бул ким? Али ибн Аби Талиб. Алинин осуяты радияллаху анху айтат: "Я айюхан нас" дейт. Адамдар дейт. "Инна ахфафу ма ахафу алейкум тулал амал." Адамдар дейт, адамдар. Силер үчүн мен эң корко турган, эң чоң коркунучтуу боло турган нерсе дейт, мен силер үчүн коркуп турган. Бул узак үмүттөр дейт. Бул узакка коюлган үмүттөр. Ваттибаул хава. Жана ошондой эле адамдын өзүнүн каалоосун эле ээрчип жүрүүсү. Каалоолорун эле адам ээрчип кетүүсү. Анткени фа амма тулул амал фаюнсал ахир. Анткени узак үмүттөр дейт, узакка коюлган үмүттөр булар акыретти унуттуртуп коет дейт. Адамдын эгерде бир кандай үмүттөрү узак болгон болсо, ошол үмүттөнө берип, ал узак нерсени ойлой берип акыретти унутуп калат. Ва амматтибаул хава фаюдилла анил хак дейт. Ал эми адам өз каалоолорунун артынан ээрчип жүрүүсү бул акыйкаттан адаштырат дейт адамды. Айтат: "Ала инна фид дунья кад валлат мудбира вал ахирату муqбила." Жана чынында бул дүйнө дейт, бул жашоо дал салып дейт, силерден бурулуп алып кетип баратат. Ал эми акырет болсо силерди көздөй умтулуп келатат. Силерди көздөй жүз буруп келатат. Ва ли кулли вахидатин минхума банун. Жана ар бирөөнүн дейт, ушул акыреттин дагы бул дүйнөнүн дагы өздөрүнүн балдары бар дейт. Факуну мин абнаил ахир. Ошондуктан силер акыреттин балдарынан болгула дейт.
ولا تكون من أبناء الدنيا жана бул дүйнөнүн балдарынан болбогула. فإن اليوم عمل ولا حساب. Анткени бүгүн дейт, бүгүнкү күнү, бул дүйнөдө амалдар бар, бирок эсеп жок. Бүгүн биз амал кылабыз. Бирок аны эсеби бүгүн эмес. Айтат: "Вагадан хисабун вала амал." Ал эми эртеңки күнү эсеп болот, бирок эмне эч кандай амалдар болбойт. Амалдар кылганга мүмкүнчүлүк болбойт эртеңки күнү. Бүгүн мына кылган амалдарыбыздын ошо эсебин эртең кылабыз. Мына бул Алинин осиятын имам Аль-Бухари Сахих китебинде келтирген, бирок талик түрүндө келтирген. Эми кийинки осияттардан бул Хасан аль-Басринин, улуу табииндерден, улуу алымдардан биздин үммөтүбүздүн ошонун осиятын келтирди. Ал айтат: Хасан аль-Басри рахимахулла: "Ал-муъмину каввамун аля нафси." Момун адам дейт, момун мусулман бул өзүнүн нафсисин башкарып турат дейт. Юхасибу нафсаху, жана өзүн эсепке салып турат. Өзүн эсептеп турат, өзүнүн амалдарын эсеп кысапка салып турат. Ва иннама хаффал хисабу яумал киямати аля кавмин хасабу анфусахум фид дунья. Жана ошол кыяматтагы эсеп дейт, эсеп кысап кыяматтагы. Бул дүйнөдө ким өзүн эсептеп жүргөн болсо, эсепке салып жүргөн болсо, ошол адамдар үчүн жеңил болот дейт. Субханалла. Мына ким эгерде бүгүн мына бул дүйнөдө өзүн эсептеп жүргөн болсо, өзүнүн амалдарын таразалап, өзүнүн нафсисин ошо эсептеп жүргөн болсо, эмне кылдым, эмнеге мындай кылып атам, андай деп өзүн туралап, көңүл буруп, кайдыгерлик мамиле кылбай, өзүн эсепке салып жүргөн болсо, ошол адамга эртеңки күнү кыяматта барган ошол жакта эсеп кысап ал үчүн жеңил болот дейт. Ва иннама шаккал хисабу яумал киямати аля кавмин ахаду хадал амр мин гайри мухасаба. Ал эми ким эгерде бул дүйнөдө өзүн эсептебесе, эсеп кысапка салбаса өзүнүн амалдарын, анда алар үчүн ошо кыяматтагы эсеп алар үчүн оор болот дейт. Аллах Таала мындай нерседен бизди сак кылган болсун, алыс кылган болсун. Баардыгыбыздын эсебибизди Аллах Таала жеңил кылган болсун. Бирок өтө маанилүү, мына көрүп, маанилүү эреже. Мына бүгүн, мына буга чейин дагы Халафа Рашидин сөздөрүн окубадык беле, силерди эсептелип калган чакта өзүңөрдү эсептегиле деп. Көрдүңөр, бул Хасан аль-Басринин да сөзү маанилүү. Эмнеге биз өзү эсептеп калыш керек эртең эсепке өзүбүз туруп калган чакта? Анткени биз өзүбүз бул дүйнөдө өзүбүз эсептеп жүрсөк, эртеңки күнү биз бара турган кыяматтагы эсеп кысап биз үчүн жеңил болот. А көңүл бурсак, анда ал эсеп кысап оор болот. Хасан аль-Басринин сөзүн бул Ибн Мубарак Зухд китебинде келтирет. Жана кийинки Маймун ибн Михран аттуу улуу алымдын сөзүндө осиятын келтирди. Анын сөзү дагы бул Ваки Зухд китебинде келтирген. Ал айтат: Маймун ибн Михран айтат: "Ула такунул абду тaqiyyan hatta yakunu li nafsihi ashaddul muhasaba min ash-shariki li sharikihi." Адам дейт, адам такыба боло албайт дейт. Качан жанагы соодагер адам өзүнүн соодасында болгон шериктешин кандай эсепке салат го, мисалы сен кандай кылдың, буну канчага кетирдиң, бияка акчаны канча кетирдиң, андай деп ошо ар бир ошо сомдон бери аябай катуу эсептешет го. Мына андан дагы катуу эсептебейинче дейт, өзүнүн нафсисин эсепке салмайынча эч бир пенде такыба боло албайт дейт. Кантип адам такыба болуп алат экен? Такыбалыкка кантип жете алат экенбиз? Качан биз өзүбүздүн нафсибизди жана соодагерлер бири-бирин эсепке салгандай, соодагер шериктеш адамдар соодасында бири-бири менен эсептешкенден андан да катуураак эсептешмейинче биз эмне такыбалыкка жете албайт экенбиз. Жана айтылган сөз бар дейт. Бул Игасатул Лахфанда Ибн Кайым келтирет. Ан-нафсу каш-шарикил хаван. Нафси дейт, нафси бул бир алдамчы, бир кыянатчы, бир шерикке окшош дейт. Соодадагы бир адамдын шериктеши, бирок ал шериктеши бир кандай бир алдамчы болсо, кыянатчы, мына ошондой адамга окшош дейт бул адамдын нафсиси. Иллам тухасибу захаба би малик. Эгерде сен аны эсептеп турбасаң, эсептеп аны текшерип турбасаң, ал сен бардык мал мүлкүңдү, бардык акчаңды тартып кетет дейт. Мына мунун баарысы дейт, мына Шейх Абдуразак аль-Бадр хафизахуллах айтат. Эми буга чейин айткан нерселердин баарысы дейт, ошол сөздөрдүн баарысынын дейт, маанилүүлүгү мына өзгөчө биздин заманда өтө күчөйт дейт. Маанилүү күчөп турат дейт. Анткени биздин учурда, ошо биздин заманда көптөгөн азгырыктар, көптөгөн фитналар, көптөгөн алаксытуулар туура жолдон, жакшылык иштерден алаксытуулар баары тең күчөгөн. Жана ар кандай бир жаман иштер, бузуклуктун баары тең көбөйүп, жана кооздолгон абалдарда адамдарга ушуну көрүнүп калган да, кооздолгон абалда. Жана табииндердин арасында алым, улуу алым болгон бул имам Абдуллах ибн Мубарак айткан, өзүнүн заманында, ошол өзүнүн учурунда айткан сөзү бар. Айтат: "Инна салихина фима мада канат анфусухум таванихим алал хайри афан." Солихиндер, таква пенделер, бизге чейин алар жакшылык иштерди өзөрүнүн нафсилери, алардын табияты менен эле умтулуп турушкан дейт. Өзөрүнүн нафсилери, өзөрүнүн жандары ушул өзүрө эле жакшы болгон жакшылык иштерди жеңил эле кылышкан дейт. Өзөрүнүн табияты менен эле аларга жакшылык нерселерге умтулуп турушкан. Ва инна анфусана ла такару таванина илля аля кур. Ал эми биздин нафсилерибиз кандай дейт? Биздин нафсилерибиз дейт, аны жакшылык иштерге мажбурламайын, аны кыйдап кылдырмайын, кылбайт дейт биздин жаныбыз.
Ошондуктан эмне фаянбагилана аннукриха. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн напсилерибизди жакшылык иштерге кыйнап мажбурлап кылдырышыбыз керек дейт. Бул өзүнүн учурунда айтып атат. Табийиндердин учурунда айтып атат Абдуллах ибн Мубарак. Эми биздин өзүбүздүн заманда эмнени айтабыз анда? Биздин учурда эмне деп кантип айтабыз анда? Биз алардан дагы катуу өзүбүздүн напсибизди кыйнашыбыз керек, көндүрүшүбүз керек. Тарбиялашыбыз керек. Жана биз напсини таануу деген сабакта айтпадык беле биз? Напси ушундай нерсе, ал бир нерсеге эмнеге көндүрсө, ал ошого көнүп калат. Жакшылык иштеге кыйнап, көндүрүп, кылдыра берсек, мажбурлай берсек, ал көнүп калат, ага жеңил болуп калат. Ал эми кайдыгер мамиле менен напсибизди бош эле таштап койсок, эмне кийин өкүнүчкө алып келет анын баары. Арам нерселерден алыс болууда, парз ибадаттарды аткарууда эмне кылыш керек? Напсибизди көндүрүшүбүз керек. Мажбурлашыбыз керек ошол нерсе, кыйнашыбыз керек. Бул Абдуллах ибн Мубарактын сөзү, бул Ибн ал-Жаузи Заммил Хава китебинде келтирген да. Эми бул ушул шейхтин келтирген, алымдардын сөзүнөн келтирген акыркы осуят болду. Жана аягында шейх айтат: "Насаллаллаху таала би асмаил хусна ва сифат валия ай юслих лана дуньяна аллази хуа исмату амрина." Ошондуктан Аллах Тааладан сурайбыз дейт. Аллах Таалага кайрылабыз. Анын баардык көркөм ысымдары аркылуу жана улуу сыпаттары аркылуу иштерибиздин коргону болгон биздин динибизди оңдосун. Жана биз жашап турган биздин дүнүйөбүздү бизге оңдоп берсин. Биз кайтып бара турган биздин акыретибизди бизге тууралап оңдоп берген болсун. Жана биздин өмүрүбүздү баардык жакшылык иштерге көбөйтүү кылып берсин. Жана өлүмүбүздү баардык жамандыктардан эс алуу, рахат табуу кылган болсун. Аллах Таала биздин напсилерибизге таквалыкты бергениң, жана аларды оңдоп тазалагың, чынында сен эң жакшы аларды тазалоочусуң. Жана аларды башкаруучу жана колдоочусу сенсиң дейт. Эми ушул менен Аллахтын жардамы менен китепти бүтүрдүк. Аллах Таала алган илимибизди бизге пайдалуу кылган болсун. Жана ошол алган илимибизге жараша бизге амал кылып жүрүүгө Аллах Таала өзү колдогон болсун. Жана ошондой эле бизге Аллах Таала илимибизди көбөйткөн болсун. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.